Менин артымда турган жөнөкөй эле адырларды тегиздеп жарандар өз билемдик менен турак жай куруп жатышат. Деген менен бул көрүнүшкө Кара Суу районунун Учар айылынын тургундары наразычылыктарын билдирип чыгышты. Анткени бул жерлер тургундардын айтымында Учар айылынын тургундарынын жайыт жана үлүш жерлери болгон. Жок, бир дагы биздин айлык көргөнүбүз жараны жок. А биздин жараны жок. Биз дагы да келип сала берели. Жок, бу жерде сатылганда, сатканда, ошончо сабатат, жүрүп сатпай сала албайт да. Саткан документ кылып берип атат. Атайын техниканын жардамында адырды тегиздеп турак жай салуу үчүн курулуштар жүрүп жатат. Жеринде жарандар Кара Суу районунун акимине көрсөтүштү. Район башчысы дароо тиешелүү кызматка тапшырма берип, адырларды тегиздеп жаткан техника айып короого жөнөтүлдү. Анткен менен мындагы жайыт жана кайракы үлүш жерлеринде 500дөй турак үй курулуп, калктуу конушка айланып калган. Учар айылынын тургундары алардын баарын сүрдүрүү талабын коюуда. Кайрак жердеги үлүшүбүздү уруксатсыз мынандай үйлөрдү салып, уруксатсыз болбосо керек. Олордун башында ham болсо керек адамдар. Эмне экенине түшүнбөйбүз. Биздин ушу үлүшүбүздү самохват кылып алып үйлөрдү мынандай салып толтуруп коюптур. Биздин балдар, биз үй салсак болбойбу. Биздин балдары чоңоюп бир үйдө 2-ден 3-төн келин. Илгеркидей бир үйдө жатып атабыз 2-3 келин менен. Ошонон биз арыздансак бизге соскени салып коюп кетет чоңдорубуз. Биз качан өнүгүп Кыргызстан качан оңолот, ушинтип жүрсө. Келип эле колдон ойло десек эле үй түшүп кеткен азыр деле көрдүңөр, 2-3 чыгып кичине кыжың этип жоголоп кетишти. Эми биз элкемиз да учардан чыксак, бул жактан чыгышат, ошентип тупулуң болуп, бири картак жейт, бири небзеткен, анан кийин булар жазып коюп эле, анан кийин соттошуп эле жүрө берет экенбиз да. Bu yerde azın neme kılıp bunadan bir yağına özü yok öyle de keyin payda olup kaldı bu yerlerçe. Kança yıldan beri yaşıyor? Bular 3-4 yıldan beri payda olup kaldı. Şu Nurhan menen neme satıp attı da berdi millar. Şular satıp attı gosakıt kılıp. Kim kalgan bilbeyim. O banyanın nemesi. Kasiyet banyanın negası hazır. Oşol. Bular ошолордон сатып алдык деп айтып атыштыбыз. Naraqtağlar uşaktan satıp algan onu men bilem onu anıqda. Yani bu yaqtağları bilbeyim az Kara Suuga karayt, Kara Suudan aldım деп atkanlardı. Тургундардын айтымында жер басып алып үй салгандар акыркы 3-4 жылда көбөйгөн. Бир нече жылдардан бери жашап жаткан турак үйлөргө баш багып, тиешелүү документтерин сурадык. Колдон колго өтүп жатып, Кызылдай акчага сатып алганын айткан жаран тиешелүү документтерин көрсөттү. Жеринде кадастр мамлекеттик ишканасынын өкүлү документтин жасалма же так экенин текшерип чыгаарын айтты. Ооба. Siz özünüzün yerimizde kança algansız? Мен өзүм жерим 150 миңге алганмын. Неме? Юсупова Гулкумар деген эле кыздан алгам. Анда мурдагы эгасы Тажидин деген бала экен. Деги Нуранов деген жазуудан алып элекмин мен. Ошолорго Нуранов берген экен, жашылдан. Эми берсе ошолорго жооп берет да. Мен эми алган кишим айтам да. Анан биз мына коддорун жазып алдык. Сүйлөп алсынчы же? Соттун чечимдери да жүрөт. Бул боюнча толук биз бир сыра тактап чыгайлы. Буга чейин Төлөйкөн айыл өкмөтү өз билемдик жер басып алуу жолу менен үйлөр курула баштаганда аларды токтотуу үчүн сотко кайрылган. Арасынан 11 турак үйдүн ээси менен соттошуп, иш жеке тарапка чечилген. Ошондой эле жайыт комитетинин өкүлү бул сыяктуу басып алуулар аркылуу шаарга жакын аймактардагы жайыт жерлер кыскарып баратканын билдирди. Анан биз айыл өкмөткө кайрылып коебуз. Бизди уккан киши жок да, ушу күндөрдө гана жайытка кичине көңүл буруп калдым, мына сиздер келип заманыбыз өзгөрдү. Ушуну токтотуп калыш керек да. Менин максатым ушул жайыт ушуну токтотуп калыш. Ылайчы келсе ордуна коюш жайытты. Бул жерде 2016-жылдан бери 11 үй бүлө менен соттошконбуз. 11 үй бүлөнү Ош шаарынын областтык сотунда, Межи районунда Досалиевдин караган. Ошол жерде 11 үйгө чечип берген. Жарым жартылай. Кара Суу районунун акими тургундардын арызын угуп, мындагы үйлөрдүн арасынан 2022-жылга чейин курулуп бүткөндөрү жер мунапысына кирерин, ал эми андан кийинки курулуштар сүрдүрүлөрүн кошумчалады. Ошондой эле аймакта сел коркунучундагы коктуу колотторго дагы турак жай салынган. Алар мунапыска кирбейт. Анан биз ага мыйзам чегинде чара көрөбүз. Буга чейинки мисалы мунапыска чейинки салынып калган үйлөр боюнча эми райондук комиссия бар бизде иштеп аткан. Ошол комиссияда биз карайбыз буну. Жогорку чыңалуудагы, же болбосо кызыл сызыктагы же өзгөчө кырдаалдар коркунучу бар, сел коркунучу бар, жер көчкүчү коркунучу бар.
аймактар бул мунапыска кирилбейт. Же айыл өкмөт тарабынан ошол жананын арыздын негизинде бизге кайрылган болсо, жеринде ошо арыз боюнча келип көрүп, ошо адистер тарабынан корутунду берилет. Кара Суу району боюнча 4919 турак үй жер мунапысына кирген. Алардын канчоосу Төлөйкөн айыл өкмөтүндө жайгашканы боюнча тактоо иштери жүрүп жатат. Ал эми Учар айылынын тургундарынын талабы менен мындагы өз билемдик менен курулган үйлөрдүн документтерин текшерүү, мунапыска кошуу иштеринде айыл элинен шайланган өкүл комиссиянын ишине катышмай болду. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.